Так, 5-ші микрофон. Масалай Бүтін Қырғызстан фракциясы. Біз Төрөбаев Бақытты вице-спикерлікке сунуштайбыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Исхак Самаш, біз да сізді қолдайбыз. 5-ші микрофон. Чоң рахмат, Исхак Самаш. Сіз мен байкемсізді. Чоң рахмат. Анда сунушто аяқтады. Мақұлсыздарбы? Мақұлсыздар, а? Урматтуу коллегалар, аппарат мага фамилияларын берип койгула, аты жөн сунушталгандардын. Үчүнчү микрофон көрүнбөй атат. Рахмат. Манас округунан номер 20 Жумабеков Дастанбек. Бакыт Эргишев, сизди да сунуштап койду да, сиз макул болдуңузбу же артка өзүңүздүкүн алдыңызбы? Бул сунуш болуп түштү да, стенограммага түштү. Фракциядан Дастан Атбекович, эми түшүнүп атасыз өзүңүз. Жо, азыр эми мен түшүнүп атам, бирок эл түшүнбөйт да. Анткени Атажут фракциясынан экөө болуп калып атат да, ошол үчүн. Макул, мен баш тарттым. Мына эми мыйзамдуу болду да, мен ошону тактоо иретинде. Бүткүл комитеттин жыйын төрагасы болуп иштеп атабыз. Проблема жок. Рахмат, Исхак Самаш. Сиз да биз сунуштайбыз. Дагы алдыда көп шайлоолор бар. Биз чогуу сиз менен 6-чы парламент иштегенде, 6-чы созутта ар дайыма сизди спикерге биз сунуштаганбыз. Ошону эске алып, ушул инимди колдоп коеюн деп ошону сунуштап атат да. Рахмат сизге, Исхак Самаш. Чоң рахмат. Карызынан кутулду. Урматтуу коллегалар, бүткүл Жогорку Кеңештин комитетин сунуштар келди. Исаева Жамиля Кубанычбековна, Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович, Төрөбаев Бакыт деп жазылыптыр. Мен баш тарттым. Азыгалиев Нурланбек, Примов Улан. Урматтуу коллегалар, бул жерде биз комитетте добуш бербейбиз. Жалпы Жогорку Кеңештин жыйынына добуш беребиз. Жашыруун добуш болот, бюллетень менен. Ошо кандай кылайлык бул жыйынды? Суроо жооп кылайлыкпы же жыйынга эле өтүп кете береликпи? Жок, мында бирөөңөр чыккыла микрофонго.